Саламатсыңар балдар. Кайрадан кыргыз тили сабагына кош келипсиңер. Бүгүн биз балдар иш кагаздары стилинен биз акт жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштаардын алдында бүгүнкү сабакка төмөнкүдөй максатты коюп алабыз. Биринчи, иш кагаздарын жалпы бир сыйра эске түшүрүү менен актыны жазуу эрежесин үйрөнөбүз. Берилген актынын үлгүсү боюнча акт жазууга машыгабыз. Бир канча актынын үлгүлөрүн жазабыз, жазуу эрежелерин эстеп калабыз. Актыны туура жазууга үйрөнүү менен иш кагаздарынын үлгүлөрүн күнүмдүк жашообузда керек экенин толук түшүнүп, эне тилибизди сүйүп, кадырлоого багыт алабыз. Жана иш кагаздарын жазуу сабаттуулугубузду өнүктүрөбүз. Анда эмесе биз балдар жаңы темага көңүл бурабыз. Биз иш кагаздарын эки топко бөлгөнбүз. Буга чейин официалдуу иш кагаздары жана официалдуу эмес иш кагаздары деп. Ошонун ичинен официалдуу иш кагаздары булар мамлекеттик деңгээлдеги жүргүзүлүүчү иш кагаздарга дары кирет. Маселен, мыйзам, устав, программа, нота, коммюнике, жобо деген сыяктуулар кире турган болсо, ал эми официалдуу эмес иш кагаздары булар мамлекеттик эмес жөнөкөй мекемелерде жүргүзүлүүчү иш кагаздары болуп эсептелинет. Маселен, биздин өзүбүздүн эле окуп жаткан мектебибиздеги жүргүзүлгөн ар кандай буйруктар, тактамалар, актылар, түшүнүк каттар жана башка ишеним каттар, ушулардын баардыгы официалдуу эмес иш кагаздарына кирет. Муну силер кайталап бир сыйра билебиз, эсиңерге түшүрдүңөр болуш керек. Анда биз ошонун ичинен официалдуу эмес иш кагаздарынын ичинен биз акт жөнүндө сөз кылмакчыбыз балдар. Акт аныкталган факт, окуя, аракеттин тууралыгын ырастаган иш кагазы болуп эсептелинет. Акт качан жазылат? Акт мүлктөрдүн эсебин алууда, курулуп бүткөн курулушту кабыл алууда, каражат суммасы жана сатуудагы товарлардын эсебин алууда, техникалык кароодо автомобилдин абалдары тууралуу акт түзүлөт. Актыны төмөнкү учурларда кабыл алат жана бул юридикалык күчкө ээ болот. Анда ар түрдүү кырдаалдар чагылдырылат. Акт мекемедеги кандайдыр бир иштин бүтүшүн же бүтпөй калышын дагы чагылдырат. Акт ошондой эле бир ишканадан экинчи ишканага мүлктөрдү өткөрүп берүү тууралуу дагы маалыматтарды берүүдө жазылат. Анда биз силер менен төмөнкү акттын үлгүсү менен таанышалы. Акт. Биз төмөндө кол койгондор: Петров Владимир Сергеевич, сынак комиссиянын төрагасы. Экинчи, Толубаева Айнура Асановна, сынакчы. Үчүнчү, Асанова Анара, 9 класстын окуучусу. 1999 жылдын 1-июнь күнү төмөндөгү мазмунда акт түздүк. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан 9 класстын кыргыз тили жана адабияты боюнча сынагы үчүн жиберилген пакетинин бүтүн экени аныкталды. Экинчи, пакетти ачканыбызда анда 9 класстын кыргыз тили жана адабияты боюнча сынагын өткөрүүгө керектүү материал бар болуп чыкты. Акт түзүүчүлөр Петров, Толубаева, Асанова. Булар ушул жерге, фамилиясы турган жерге кол коюшат балдар. Демек, акт бул жерде жазылгандыгын маанисин түшүнүңөр болуш керек. Ошол министрликтен келген баягы сынактык тапшырмалардын толук экендиги, бүтүндүгү, эч кандай алмашуулар болбогондугу жөнүндө аныктап, тастыктап жазылган акт. Анан ушул акттын негизинде иш алынып барылат балдар. Ушул жазылган актыга
дагы кездешкен жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Сынак, экзамен, сынакчы, экзаменатор. Төмөндөгү мазмунда следующего содержания акт түздүк, составили акт. Ачканыбызда при вскрытии бар болуп чыкты, оказался. Эми балдар, акт ким тарабынан түзүлөт? Силер да жогорудагы мисалдан дагы көрдүңөр. Акт эреже боюнча жогорку уюмдардын же жетекчинин буйругу менен бекитилген комиссия тарабынан түзүлөт. Жана биз айттык, мисал келтирдик. Ал жерде сынактын төрагасы менен анан сынак алуучу жана ошонун жанында жүргөн дагы бир ошол окуучулардын атынан бир кызды фамилиясы кетти. Демек, мына ушулар жогорку жетекчилик тарабынан ошолордун буйругу менен бекитилген комиссия мүчөлөрү болуп эсептелинет. Ал эми актынын төмөнкүдөй түрлөрү бар. Кадр маселеси боюнча жумушка алуу актысы болот. Каржылык акт, финансылык. Үйдүн абалын текшерүү, кароо актысы. Бухгалтериядагы кассанын накталай акчаларын текшерүү актысы. Товар сатып алуу актысы. Эсеп чыгаша актысы. Техникалык кароо актысы. Соодадагы тартип бузуулардын актысы. Кандай гана ишкана же мекеме болбосун, мүлктү, тетикти сатып алууда алардын сатып алынышына ылайык акт түзүлөт. Машинанын тетигин сатып алуу жөнүндө актынын үлгүсүн силерге мен көргөзөйүн азыр балдар. Бул жерде акт жазууда бул юридикалык күчкө ээ акт. Бул жерде бекитемин деп турат. Ошо жетекчилик дөөлөт жеке чарба ишканасынын башкы директору Тыныбекова МС деп турат. Тиги боштук жерге кол коюлат, анан числосун жазат, анан акт. Биз төмөндө кол коюучулар комиссия курамы дептир дагы. Редактор Касымов, юрист Кулдашев, айдоочу Султанов болуп акт түздүк. Анткени 2008 жылы 1 февралда Audi 100 автомобилдин сальники тетиги сынып, аны Кудайберген автобазарынан 510 кашанча сөзсүз цифраны жазыш керек. 510 сомго сатып алуу актысы тиркелет. Сатып алынып, Audi 100 автомобилине орнотулду. Менин отчет берүү эсебимден 510 сомду алып салууңузду суранам. Редактор Касымов, юрист Кулдашев жана айдоочу Султанов деп жазып алардын колу коюлат. Демек, мындай автомобилдин тетиктерин сатып алуу же ошону оңдоо алмаштыруу тууралуу дагы жазылган акт менен тааныштыңар. Бул жерде балдар ошол жеке ишкана тарабынан берилген акчанын мисалы үчүн канча сомун иштеткендиги сөзсүз түрдө ушул актыда белгиленип, акт түзүүчүлөр тарабынан кол коюлуп аныкталат. Анткени бул кийин айлыкты төлөп берүү учурунда абдан баягы так эсеп чыгарууга жардам берүүчү факт, же болбосо юридикалык кагаз, документ болуп эсептелинет да. Урматтуу балдар, бүгүн силер иш кагаздарынын ичинен актынын кандай болорун жана анын жазылыш эрежелери менен тааныштыңар. Актынын жазылышын дагы бир ирет кайталап, толук түшүнүп, үйдөн каалаган актынын түрүн түзүп келесиңер балдар. Ушуну менен биз бүгүнкү сабагыбызды дагы жыйынтыгына келип калдык. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула. Ал эми тапшырманы толук аткарып келет деп мен ишенемин.